Биз үй бүлөдө 8 тууганбыз. Адахан Кимсанбаевич үйдөн экинчиси. Анан улуу агам бар Абдулазиз. Анан кийинкиси ушул Адахан Кимсанбаевич. Анан кийин бир эжем бар. Анан кийин мен. Менден күчүү 4 карындашым бар. Бирөөсү каза болгон. Мен ички иштер бөлүмүндө кызмат кылып 7 жыл болду. Азыр ардактуу эс алуудамын. Чоң агам мугалим болуп жүргөн. Ал дагы пенсияда азыр. Анан эң кенжебиз бар. Азыркы учурда шаардык милиция бөлүмүндө, кадрлар бөлүмүндө жумуш кылат. Биз ушул үйдө төрөлгөнбүз барыбыз 8 тең. Атам Раматылык мугалим болчу. Бир мектепте ошол такай ошол биздин ал убакта Куршап мектеби эле, азыркы Бектемиров болуп калды. Ошол жерде иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Ушул үйдө турчубуз баарыбыз. Ал кишинин да бала чагы ушул үйдө өттү. Ошол бала кезинен эле тырышчаак. Анан апам Раматылык көп айтып калчу. Тамак ичип отуруп дагы астында газета же эмесен бир китепти коюп алып, көзү ушул китепте болчу эле дайым. Анан апабыз Раматылык урушуп калчу. Тамагыңдын каяка кетип баратканын деле билбей атасың. Мына нерселериңди жыйыштырып коюп, тамагыңды жеп алып, анан окуй бербейсиңби деп. Бизди аябай контролдочу. Атабызга караганда ал киши тапшырмаңды алып кел, же дневнигиңди алып кел, канча бүгүн алдың дегенде биз ошол отурган жерден сумкага жеткичке чейинки аралык өтө алыс болуп кетчү да бизге. Аябай катуу контролдочу. Ушул сарайды ошол киши өз колу менен курган. Мына бул фундаментиден баштап крышасына чейин баарыны өзү колунан өткөргөн. Ошол 2-курста каникулда жүргөндө келип, каникул ичи ушуну бүтүрүп берип кеткен. Анан ошол жашынан эле чарбага кызыкчу эле. Чарба, мал, коён, көгүчкөн баккан, тооктордун түрдүү породаларын баккан. Мына ол тооктордун Дакан деген породасы бар, ошого кызыкчу. Ушул кишинин немесине багып мен дагы ошонун жолун жолдоп, тооктордун ушундай кылдарын неме кыламын, багып. Бир адам көрүп сүйлөйт, 1000 адам көрбөй сүйлөйт дегендей, мына ол жерге келип кеткендер деле болду кызыктарлар. Алар кандай ой менен келип аттылар өздөрүнө эми ал. Келип көрүшүп, жөнөкөй эле үйдө жашайт экенсиңер го. Анан эмнеге мынтип айтат, особняк деп айтышат деп. Биздин особняк ушул өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушул эл катары эле. Эл катары эле жашайбыз, Кудайга шүгүр. Куршап орто мектебини аяктагандан кийин мына бизде Кайнар деген совхоз болчу. Ал убакта Кайнар совхоз союз болчу. Ошол жерге строительный бригада ачып, өзү тең курулуу балдар менен ошол жерде строительный бригада ачып, армияга кеткенге чейин ошол жерде эмгек кылды. Ошол жерде эмгек кылып жүрүп, партияга член болуп кеткен ушул жерден. Армияга Германияга барды, Фолькенберг деген шаарда кызмат өтөдү. 6 ай учебкада Москвада Ковров деген шаарында учебкада болду. Ал жерден сержанттык школду бүткөндөн кийин Германияга кетти. Германияда комсорг болуп жүрдү, дивизиянын комсоргу болуп. Ал жактан старшина менен келди армиядан. Армиядан келип, анан Москва, азыркы Тверь, Калинин шаарына исторический факультетке тапшырып, окуу жайды ошол жактан бүткөн. Ал жактан окуу жайды бүтүрүп келгенден кийин атам Раматылык айтты, мына ал жерде мектепке жумушка кирем. Мугалим болуп иштейсиң дегенини, жок, мен айылда мугалим болбойм ата. Мен Бишкекке барып өзүмдү сынап көрөйүн. Конкурс болуп атыптыр, журналисттик тармакка. Ал убакта Байма Сутенова деген эжеке болчу. Ошондо конкурстан кирип, конкурстан өтүп, ошол жака жумушка жайгашып, ошол жакта биринчи мунун алып барган өзү уюштуруп чыккан телекөпүрө деген таң эртең Кутман күнүң менен таң эртең деген передачаны алып барып жүрдү.
башкы редактордун жардамчысы болуп жүрдү. Анан кийин башкы редактор болду. Анан кийин саясатка аралашып, жогорку кеңешке депутаттыкка барды. Ошол депутаттыкка барып, депутат болгондон баштап, ушул чындык үчүн, тазалык үчүн, мыйзам ушундай жумуштар менен күрөшүп келди. Азыркы убакка чейин өзүнүн позициясынан кылдай кыйшайган жок. Башында кандай баштаса, бүгүнкү күнгө чейин ошол багытында келатат. Болбосо бул киши деле ошол өзүнүн кесиптештери катары жүрсө болмок, тайраңдап. Бары жокко макул болуп, бары жокко кайыл болсо жүрө бермек. Бирок бул кишинин мүнөзү ага жол бербеди. Өзүнүн туруктуулугунан эч бир кыйшайган жок. Ачуу сөз. Мен кечирим сурайм сиздерден. Бирок менин жүрөгүм мындан башка сөздү айта албайт бүгүн. Бул кишинин бизге пайдасы тийип, же бир жерге жылдырып коеюн, колунан келип турганда бир жерге көтөрүп коеюн, жөлөп коеюн деген сөз такыр болгон эмес. Аны эл журт деле билет, мен менен бирге кызмат кылгандар деле билет. Ал киши наоборот айтчу эле, эгер жумушуңда жүрүп, нарушение кылып, мыйзам бузуулар болгон болсо, министриңдин жообуну күтпөй, өз арызыңды жазып кеткин деп ушундай көп айтат эле ал киши. Ал кишинин пайдасынан көрө зыяны көбүрөөк дейди бизге. Себеби фамилия Мадумаров. Ушул киши саясатка 28 жашынан кирген болсо, ошол 28 жашынан бери ушундай бир мүнөздө келатат. Эгер колуңдан келсе, өзү жумушуңа жараша, кайсыл кызмат болбосун көтөрөт. Мен бирөөгө бир ооз айтпайм, менен даже күтпөгүлө андай нерсени деп көп айтат эле бул киши.